ал мезгилде орозо мезгил болчу. Аябай экономичный болгон. Болбой калды бул жагы. Неме болчу? Баштан сүйлөйүнчү. Абдан жакшы суроо болду. Баары эле жакпай калды десем. Не дейт эле? Булар 68 карда. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Элибизде жакшылыктар болсун, ушул жыл жакшылыктын, токчулуктун, берекенин жылы болсун. Буйрукса мен дагы ушул жылы бир чыгармачылык жакшы иштейин деген бир жакшы ой менен кириштим ушул жылы. Ак ойшу кантип сүйүүсүз адам жашасын. Сүйүүсүз кантип жашасын деген ырымды мен 2015 чыгаргам. Бул ырдын жаралуу тарыхы да өзгөчө. Анда мен студент элем. Анан Ош мамлекеттик университетинде Нур деген гезит чыгат, студенттик. Анан ошол гезиттин акыркы санында Назгүл Каныбекова эжекебиздин сөзүнө жазылган ошол сүйүүсүз кантип жашасын деген ырдын текстин көрүп калдым. Анан бир досум экөөбүз студент мезгилде ырдап, кеч уктап ушундай болуп эмеспи. Анан түнкү саат 1-2 чамасында анан ушулар аябай жагып калды көңүлүмө неге турган. Ошол убакка чейин мен обон жазам деп эле аракет кылган эмесмин. Анан текст көңүлүмө ушунчалык жакты. Анан обон ошондо чыккан 2015. Махаббат айра өмүрдүн түзгөн башатын. Күргүчтө кирип толкуйсуң кээде ташасын. Көп обончуларга угуздум, ырдасам болобу, болбойбу депчи. Анан текст жакшы деди, обон дагы өзгөчө экен деди. Анан аракет кылып жаздырып, аранжировкасын жаздырып, анан клибин ушу тарттык. Мен бир нерсени түшүндүм ошондо. Жаңыдан алгачкы клибим, биринчи дебюттук клибим. Кыйынчылыктарын билген эмесмин. Аябай эле көп түйшүктөрү, кыйынчылыктары бар экен. Баягы экрандан 3 мүнөттүк клипти көрүп коюп, сынайтып коюу бул жактан оңой болгону менен анын тартылышы аябай көптөгөн эле кыйынчылыктарды жаратат. Иши кылып кыйын экен да, чыгармачылыкта оңой эмес экен. Иштеп баштап атабыз. Көрөкат байылык алкымдан ашып турса да, ырдын аты айтылгандай эле, ырды айтып атпайбы, сүйүүсүз кантип жашасын депчи. Бул мага эле эмес, бардык адамзатына тиешелүү болсо керек. Бардык адамдарда сезим, ыйык сезим, сүйүү бар деп билем. Клиптин идеясын чогуу олтуруп эме кылганбыз, түзгөнбүз, кандай кылабыз, кайрын тартабыз. Клипти тарткан оператор Улар Акматов, монтаждаган Жапар деген досубуз монтаждаган. 2 адамдын колунан өтүп кеткен да. Эмир деген фотограф агабыз дагы эмгеги бар. Сүйүүсүз кантип таң атып кайра кечкирмек. Багы мен жаңыдан алгачкы клибим болгондуктан ар ким ар нерсени айтты да. Бирөө моундай кылалы деди, бирөө келип мындай кылсаңар жакшыраак болот деди. Анан негизги идея ошол Улар Акматов оператор ошонуку. Ушундай кылабыз деди. Анан мен дагы макул болуп, анча-мынча кошумчасын кошуп, анан тарттып. Сагынуу күтүү сезимдин бары жалпы чүп. Сүйүүсүз анда кечекиң бүгүн эскирме. Өзүмө жаккан жери, боюнда бар аялы чалат, телефон чалат да жолдошуна. Анан жолдошу ушу бул мен балалуу болдум деген бир жакшы сезим менен, өзгөчө сезим менен жумушун таштап коюп, ошол жубайына карап чуркаган жери. Мына ушул жери жагат. Жакшы бергенге аракет кылдык. Баягы 3 мүнөттүн ичине бардык нерсени да батырыш кыйын экен негизинен. Анан ошол кадр мага жагат.
жанагы төрөтканада тартылган жери бар. Аны кызык болгон, азыр сиздерге айтып атып өзүм эсептеп да. Барсак ремонт экен. Азыр клипти байкасаңар, ошол ремонт деген жери кадрга түшүп калыптырганы биз байкабай калыппыз, кийин көрүп. Улам чыгармачылыкка аралашып сүңгүп кирген сайын баштагы тарткан клиптериң же ошол баштагы ырдаган ырларың каталары даркайып көрүнө берет экен да. Анан кийин кече жакындагы Соло медиа порталына бербейсиңби деп сунуштады. Анан берүүдөн бир жагы корктум. Себеби жаңыдан аралашып кетип атканда ал клипти көрсөң, эми ал 2-3 жыл өтүп кетти да. Азыркы профессионал ырчылардын клиптердин арасында меники неме болуп калышы мүмкүн, бир аз төмөнүрөөк. Анан ар кимдин ар кандай баягындай сын пикир айтат эмеспи. Бир жолу ушунча аралашкандан кийин эми кийинкилерин жакшы кылып анан киргизейин деген ойдом. Сүйүүсүз элде тузу жок супсак кеп жүрмө. Мен дебюттук клипим болгондуктан, алгачкы клип болгон үчүн кемчиликтер аябай көп. Мен өзүм да канаттанбайм, мен ал ырдын маанисин ал клип менен ачып бере алдым деп. Анан буйруса кийинчерээк балким ремикс кылып жаңы сапаттуу аранжировка жасатып, дагы сапаттуураак клип тартам деген оюм бар дал ушул ырга. Себеби көпчүлүктөр негедир ушул ырдын сурана берет. Кийинки жаңы ыр чыгарсам деле ошону оңдоп иштеп чыксам болот да деп. Сагынуу күтүү сезимдин бары жалпы өчүп, сүйүүсүз анда кечекиң бүгүн эскирме. Клиптеги каармандар көбүнчө эле баягы актёрдук чеберчилиги жок. Клипмейкер өзүн мындан тартабыз, тигин тартабыз алып келишти. Бирок мен өзүмдүн суранычым менен жанагы Нияз Абдыразаковго катышкан Рыскелдин Урлануулу деген катышкан. Анда Рыскелди мен дагы жаңыдан чыгармачылыкка кирип аткан кезим Рыскелди дагы жаңыдан клиптерге түшүп аткан мезгили. Махабат айра өмүрдүн түзгөн башатын. Бул клипке чынын айтыш керек, өтө деле көп сумма кеткен эмес. Жаңыда тартылган үчүн тарткан балдар деле биринчи клибиң биз баштап тартып берели деп 15 000 сомго жакын акча кеткен. Көрөкат байылык алкымдан ашып турса да, агойчу кантип сүйүүсүз адам жашасын. Эми ошол учурдагы качество жагынан жакшы эле талапка жооп берсе керек деп ойлойм. Качествосы жакшы. Анан штативный кадрлар көп болуп калган. Бирөөнү сүйүп, сүйдүрүш үчүн акын бар. Ал жерде бир эле адамдын сүйүүсү эмес, көптөгөн ар бир куракта өзүнчө сүйүү болот экен да. Манан ошону чагылдырганбыз. Үй бүлөдөгү сүйүү, карыган кездеги сүйүү, анан жаңы башталгандагы сүйүү. Азабын тартып, арзуунун ушул өмүрдө бирөөнү сүйүп, сүйдүрүш үчүн акын бар. Ар бир адамда сүйөт болот эмес деп атпаймынбы? Менде деле мисалы сүйүү сезим ар бир адамда бар да. Анан ошол жерден өз ырчынын өзүндө деле бир сүйүү бар да дегендей кылып да, ошондой кошуп койгонбуз да. Анан эң досторум көргөндөр айтат да, сен ушул жерден аябай мындай өзгөчө турупсуң. Өзгөчө көп айткан жер ошол жерде.
ушул жериң мындай кылсаң болбой эле, тигиндей кылсаң болбой эле депчи. Керемет сезим тарынтып кайра сагынтар, сүйүү деп сыздап жазышкан далай якындар. Сөзүмдү жыйынтыктап дагы айткым келет. Негизи эле бир нерсени жаратыш абдан кыйын, абдан чоң эмгекти талап кылат. Аны көрүп сынайтып коюш ар бир адамдын эле колунан келет. Анан буйруса мен дал ушуларга, дал ушул чыгармага мындан дагы бир жакшы сапаттуу клип, жакшы аранжировка жаздырып, жакшы голос жаздырып, буйруса көрүүчүлөргө, ыр угармандарга, өнөр сүйүүчүлөргө кийинкисинде бир жакшы, бир сапаттуу кылып тартуулагым келет. Анан ар бир адамда сүйүү жашасын, биз жаныбарлардан айырмаланып, сезимибизди ачык айтуу менен сүйүүбүздү жеткизе билүү менен, айта билүү менен айырмаланабыз да. Адамдарда ушул ыйык сезим жашасын. Акыркы заманда бирибиз менен сүйлөшпөй, баягы бир башкача эле ааламдаштуу заманда жашап болуп атат да. Ыйык сезим көп болсун, тунук сезим жашасын, сүйүүсүз кантип адам жашасын дегендей